жергиликтүү курултай деген жаңы долбоордо болбойт. Айылдарда, райондордо, шаарларда курултайлар өтпөйт. Түп ордун карама-каршы жөнүндө бийлик талашмай, ызылдашмай, саясат, кыргыздар иштейбизби же ушинтип жүрөбүзбү? Курултайды абдан мындай бир ашмалтай чыгарылды. Бийликтин 3 бутагынын бирөөсүнө деле кирбейт булчу. Бир кишинин бут сынып калса да бизге айтышат, угабыз бир айылда. Азыр заман өзгөрдү. Азыр баарынын колунда телефон бар. Баары тартат. Айылдар өзүнүн блогерлери бар. Бирөө катып кыйкырса бизге угулат. Анан сиздер эмне иш кыласыздар? Эмне кайсы маселени айтасыздар? Биринчиден сиздер деп мени таза эле баягы курултайда иштеп жүргөн адам катары кабыл ала барбаңыздар. Мен президенттин кеңешчисимин, администрацияда иштейм. Бул мыйзамды президент демилгелегендиктен анан ошол демилге боюнча мен келип жооп берип атам. Экинчиден Конституциянын өзүндө конституциялык мыйзамды кабыл алуу талабы коюлгандыктан Конституцияны кое туруңуз. Конституцияны кандай кабыл алганын билебиз. Ага президенттин башын айландырып басым кылгансыздар. Группа аксакалдар. Аны көтөрүп жазылып калыптыр, президент макул деп коюптур. Муну айтып атышпайбы, карап карайбыз. Анан сиздер баардык неме жазып алгансыздар да. Муну азыр өзү айтып кеттиңиз, улуттук маданиятты өнүктүрүү деп. Анда сиздер курултайдын делегаттары кантип улуттук маданиятты өнүктүрөсүздөр? Анда маданият министри эмне кылат анда? Жазып коюшсуздар, экономикалык долбоор кабыл алабыз дейсиз. Аны аким менен айыл өкмөт эч жакта кылып атабы? Бул карама-каршы да. Түп ордун карама-каршы жөнүндө бийлик талашмай, ызылдашмай, саясат, кыргыздар иштейбизби же ушинтип жүрөбүзбү? Качан өнүгөбүз андан кийин? Мен сунушум Жанар Кубанычбеков. 2 жылда бир чогулсун, эч кандай бюджет кабыл алынбайт. Бул бюджет болбош керек. Келип каалаган сөзүн, каалаган чиновниктин мактап кете берсин ошол эле. Биз өнүгөбүзбү же тытыш эле саясат кылып жүрөбүзбү? Сиздер түздөн түз ошо айыл өкмөт менен акимдин немеси талашып атасыздар. Аны айылдык кеңештерди эмне кылат алар анда? Мындай ойлонуш кылсаңыз да, биз өсөлүбү же ушинтип эле бийлик талашмай, саясат тасмай жүрөбүзбү? Билебиз, сиз басым кылып, президент айла жок макул болгон, анын баары түшүнүп турат. Анан келип конституция кабыл алган жок. Биз дагы бу жерде конституцияны ошол убагында керек болгон шашырсыз түрдө кабыл алганбыз. Ошо жана колоч мен сунушум 1 жылда эмес, 2 жылда бир чогулсун булар анда. Жөнүнө келип ошол сөздөрүн айтып, сулуу сөздөрүн айтып кетсин. Аны мектеп курду. Мектепти курган сиз курган жоксуз мектептерди. Мектепти УКС деген бар, Гострой. Өзү негизи курултайды абдан мындай бир ашмалтай чыгарылды. Урматтуу кесиптештер, билесиздер, мен Конституциялык сотко курултай чакыруу жөнүндөгү буйрукту Конституцияга каршы келет деп сотко бергенбиз. Азыр каралат. Мына бул Конституция сиздер берген долбоордо турат. Бул мыйзам дейт, 1 сентябрь 22 жылдын 1 сентябрынан баштап күчкө кирет дейт. Мен колумда турган кагазды окуйм. Ошол кагазга добуш берем. Эгерде ал нормаларды биз алып салдык деген болсоңор, көрсөткүлө ошол кагазды деп сурандык. Кайра сурангандан кийин эми илинип атат азыр мониторго. А бирок колубузда кагаз жок баары бир. Монитордо бар. Урматтуу кесиптештер, чыгуунун бир жолу бар. Биз өзүбүз мыйзамсыз жол баштап алдык. Биринчи окууда талкуу кылбай туруп, биз комиссия түзө албайт элек. Комиссия түзүлдү, иштеди. Эми ошол кайсы режимде талкуу кылабыз? Биринчи эле чыкканда ошол 17 беренеден турган долбоорго биринчи окуунун режиминде талкуу кылууга макулсуздарбы демилгечилер? Жооп бергилечи. Адаган Кимсанбаевич, мен сиздин азыркы айтканыңызга жооп берип коеюнчу. Биз биринчи окуудан концепциясын кабыл ала элекпиз бул мыйзамдын. Анан комиссияны кантип түздүк? Комиссияны өткөндө бияктан биринчи окуудан күн тартибинен алып коелу деп туруп, анан депутаттар сунуш кылды. Биз сунушуга комиссия түзөлү. Ар бир фракциядан бирден бергиле, бирден депутат. Туура, ошо биринчи окуунун жыйынтыгындабы? Азыркы сиздин айтып атканыңызды мына биз биринчи окуудан азыр концепциясын бүгүн кабыл алып берсек, кийинкиден алып беребиз ал. Анда комиссия... Сиз жана башкача айтасыз дагы, азыр кайра башкача айтасыз. Мен башкача айткан жокмун. Биздин кабыл алган чечим боюнча айтып атам мен. Биз кабыл ала элекпиз. Кабыл ала элекпиз. Биринчи окуудан кабыл ала элекпиз. Биринчи окуудан эгер бүгүн колдоп берсеңиздер,
экинчи окууда мына комитетке келиңиздер, комитеттен сунуштарыңарды бериңиздер. Булардын мисалы ошондо Жанар Кубанович ошол жерден көрсөтөт баарынчы. Комитеттен. Ошол жака келиңиздер, ошо комитеттен иштейли, андан палатадан иштейли, бияка чыгарып туруп. Анда комиссияны кантип түздүк, эмненин негизинде? Комиссиядан эми сизге айтып атпаймынбы? Бияктан депутаттар сунуш кылды. Күн тартибинен алып коелу, карабай деди. Күн тартибинен алдык. Анан депутаттар айтты сунуш кылды. Биз комиссия түзөлү, бир сыйра карап иштейли деди. Ошол боюнча иштедик да биз. Ошол комиссиянын материалы кайда? Комиссиянын материалдары сиздин мониторуңузда турат ошондо. Азыр турат. Ал бирок аны биз караганга бүгүн аны карабайбыз. Бүгүн мурункуну биринчи окуудан карап концепциясын кабыл алып бергенден кийин, андан кийин ошол экинчини ошону карайсыздар ошол. Депутаттар Силер алдын ала кетип калдыңар да, чуркапчы. Поезддун алдында кетип баратасыздар. алдын ала эмес. Эч алдын ала эмес. Биз ошо эрежеси боюнча кетип. Жок, алдын ала болбосо аны эмнеге айтып атасыз? Концепциясын кабыл алып бердик деп. Кабыл алып бербеген мыйзамды кабыл алып бердик деп айтып. Комиссияны кандай түздүк анан концепциясын карабай туруп? Мен сизге жакшы эле айтып берип атпаймынбы? Депутаттар сунуш кылды. Биринчи окуудан күн тартибинен алып коелу деп айтты. Депутаттар сунуш кылды, комиссия түзөлдү деп. Демилге чигим. Анан комиссия түздүк, ар бир фракциядан бирден берди да. Сиздерден ким кирди эле? Демилге чигим, бизде Масалиев кирген. Демилге чигим. Сизге түшүндүрүп айтат эле деп. Ушундай эме кылып атабыз. Масалиев өзү сүйлөп атат могул жерде. Бири-бирден жаныңыздар менен сүйлөшөсүздөрбү, сүйлөшпөйсүздөрбү? Өзүңүздөр эми ким каттуу сүйлөсө чындык ошону болуп калды. Масалиев өзү сурап атат. Кана бизде Ушинтип созо берсек, азыр ушул тапта курултайчылар жүрөт айыл апаны кыдырып. Эмне проблемалар чечип берем, мектебин куруп берем деп айылдарды айыл өкмөттөргө кат жазып атышат. Туугандар, мен курултайчымын баланча деген. Айылыңарга барам, жакында элди чогултуп койгула, элдик жыйын өтөм деп жүрөт. Анда ошентип жүрө берели анда. Андан көрө мына колу, бутун биз тушап, мына кыскартып атабыз, бутадык мына. Дагы бир сыйра абдан мындай бир жөнөкөй тил менен айтып коеюн, туугандар, жергиликтүү курултай деген жаңы долбоордо болбойт. Айылдарда, райондордо, шаарларда курултайлар өтпөйт. Акимдерге жанагындай кылып айыл өкмөттөрдүн бюджетин карайбыз, аларга ишеним көрсөтөбүз деген андай да болбойт. Шайланып алып 3 жыл бою курултайчы болуп каалагандай айылдарды кыдырып, аким менен мэрлерди жүдөтөм деген түшүнүк да болбойт. Мына бир жолу шайланат, келди. Мен мурда комитеттин жыйынында айткандай, суроосун берет. Элдин көйгөйүн айтсын алдагы. Жооп филармонияга келсин, элдин көйгөйүн айтат. Ошол жерде чырк эттирип сүрөткө чоттагы кетип калат үйүнө болду. Биз тактап алдыкпы, кайсы бутакка киргизебиз деп. Бийликтин 3 бутагы бар. Муну азыр элде угуп атат да, элде тактап алсын да. Бул мыйзамды иштеп чыгууда негизинен конституцияга таяндык. Эми сиздер конституцияны жакшы билесиздер. Жок, ошол расмий айтып койсуздар, кайсы бутагына киргиздиңиздер? 7-беренесинде кандай болсо ошондой негизде кабыл алынды да. Булар эми Тазабек Рамич айткандай, бул жерде жана долбоордо депутаттардын тобу менен кошулуп иштеген долбоордо бир жылда бир эле жолу чогулат, анан тарап кетет деген норма киргизилди, макулдашылды ушундай депутаттардын тобу мененчи. То есть расмий түрдө 3 бутактын бирөөсүнө да киргизген жоксуздар, туурабы? 3 бутак, бийликтин 3 бутагынын бирөөсүнө деле кирбейт булчу.